Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктик. Бул жерде мен сыяктуу көнбөгөн адамга ылдам басуу эле эмес, дем алуу дагы кыйыныраак. Бир караган адамга бул жер кадимки эле чоң карьердей көрүнүшү мүмкүн. Чындыгында бул жер өлкө экономикасынын маанилүү бир бөлүгү, миңдеген адамдардын эмгеги, анан дагы эң негизгиси жаратылышка болгон жоопкерчилик. Биз бүгүн Кумтөр кен жайындабыз. Кумтөр Кыргызстандын эң ири алтын кендеринин бири жана ошол эле учурда мөңгүлөрдүн арасында жайгашкан уникалдуу экосистема. Бул кенде жыл сайын орто эсеп менен 10-15 тонна алтын өндүрүлүп, өлкө бюджетине ондогон миллиард сом киреше түшөт. Ишкана мамлекеттин карамагына өткөндөн кийин аны иштетүүгө жана өнүктүрүүгө болгон мамиле түп тамырынан өзгөрдү. Бүгүнкү күндө экологиялык коопсуздук эң алдыңкы планга чыкты. Кумтөрдө учурда 2 стратегиялык долбоор ишке ашууда. Бул алтынды жер алдынан казып алуу жана калдыктарды кайра иштетүү. Кумтөрдө азыр негизги максат көбүрөөк казуу эмес, азыраак зыян келтирүү. Бул багыттагы иштердин эң маанилүүсү ишкананын алтынды казуу ыкмасын өзгөрткөнү болду. Азыркы учурда ишкана ачык ыкма менен эмес, жер астынан казууга ыктап жаткан убагы. Ал үчүн дал ушундай 2700 метрден ашык өтмө казма же болбосо бул жактагылардын тили менен айтканда штольня курулуп, жумуштардын бардыгы ушул жерде жүрүүдө. Dabay açık işletkende görüyorsunuz, bilesizler, çenemsiz too tekleri kazılat, andan çıkarımdaki janыбызda turgan möңгүлөрдү kayradan da жылдырып бул açık işletүүлөрдү кеңейтүүгө туура келет. Ошондо дагы мындан аркадагы таасирин тийгизбесин деген мааниде бул жер алдындагы алтын казуу долбоору бул Кумтөрдүн бир стратегиялык бир долбоору катарында кетип атат. Мына бүгүнкү күнү өтмө казмаларды эсепке алсак, бир 2700 метр өтүлдү. Бул 24-жылы башталган. Ошол жылы 400 метр, кийинки 25-жылы 2000 метр, азыр 700 метр өтүп койдук. Мурда алтын үчүн тоолор жардырылып, казылса, азыр экологияны, мөңгүлөрдү сактап калуу биринчи орунда. Жер астынан казуу долбоору 17 жылга эсептелип, 147 тонна алтын мамлекеттик баланска коюлган. Ал эми кошумча чалгындоо иштеринин жыйынтыгында алтындын жалпы кору 200 тоннага да жакындашы мүмкүн. Урда да аташат, ошо урданы чалгындоо, изилдөө менен кайрадан байкап көргөнүбүздө, буйруса алтындын корундагы көбөйтүү шанстарыбыз болуп атат, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Мындайча айтканда бир 200 тоннадан ашыгыраак болот. Мүмкүн дагы изилдесек бир 250ге жетиши мүмкүн. Бул эмне деген? Бул деген биздин биринчи планыбыз боюнча 2041-жылга чейин иштейт деген план эле. Эми экинчи жанагы кордун көбөйүшү менен бул 2050-жылга чейин жетет да. Кумтөр ишканасы 2025-жылы мыкты жыйынтыктарга жетишти. Жер алдынан 2700 метрге жакын өтмө казылып, айрым кен катмарларын иштетүү боюнча керектүү техникалык долбоорлор даярдалды. Ошол эле учурда мурдагыдай эле ачык ыкма менен казуу иштери да уланууда. Бул өндүрүш токтобой, туруктуу иштеп турушун камсыздап жатат. Кумтөрдө дагы бир чоң маселе бар. Ишкананы чет элдик компания иштеткен жылдары бул жерде 166 миллион тонна калдык топтолгон. Мунун ичинде 133 тоннадай алтын бар. Бүгүнкү күндө биздин калдыктарды кайра иштетүү долбоорубуздун буйруса финалдык этабына чыгып баратабыз. Мурда жөн гана топтолуп келген бул калдыктар эми кайра иштетиле баштайт. Негизги максат жылдар бою топтолгон тобокелдиктерди азайтып,
аймакты коопсуз кылуу. Бул КМШдагы эң ири жана уникалдуу долбоорлордун бири. Бул иштер Кумтөрдө чоң өзгөрүү жүрүп жатканын даана көрсөтөт. Себеби Кумтөр азыр мурдагыдай зыяндуу калдыктарды топтой бербестен тазалоо жана калыбына келтирүү жолуна өткөнү жатат. Калдыктарды кайра иштетүү долбоорун иш жүзүнө ашыруу учурунда биз эл аралык алдыңкы компаниялардын изилдөөлөрүн, көрсөтмөлөрүн колдонуп ишке ашырганын турабыз. Мына өзүңөр көрүп тургандай, ошол көрсөткүчтөрдү, ошол параметрлерди тастыкташ үчүн жарым өнөр жай орнотпосун алып келип, азыр сынактарды жүргүзүп атабыз. Ошол буюрса көрсөткүчтөрдү изилдөө убагында чыккан көрсөткүчтөрдү бизге буюрса тастыктап берип атат. Ошентип Кумтөр азыр чоң долбоорду баштаган турат. Дал ушул жерде жылына 12 миллион тоннага чейин калдыктарды кайра иштете турган ири комплекстин курулушу башталды. Учурда өзүңүздөр көрүп тургандай жеринде 100дөн ашык атайын техника иштеп, жерди даярдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Ушул жерден белгилей кетчү маанилүү жагдай бар. Бул долбоор ишке ашкандан кийин дал ушул комплекс курула турган аймак толугу менен калыбына келтирилип, зыяны жок, коопсуз аймак болот. Биз үчүн эң негизги максатыбыз алда турган бул экологиялык жүктү азайтуу, келечек муундарга кайра калыбына келтирген айлана чөйрөнү калтырып кетүү. Бул долбоордун иштөө мөөнөтү 16 жылга болжол менен белгиленип турат. Бардык чечимдер алдыңкы технологиялык ыкмаларга колдонуп, ошолордун негизинде болуп атат. Кумтөрдө жер астынан алтын казуу долбоору. Бул айлана чөйрөнү бүгүнкү күнгө чейин сакталбай калган мөңгүлөрдү сактап калуудагы эң маанилүү кадам экенин президент Садыр Жапаров дагы айткан. Ал өз сөзүндө Кумтөр дагы 40-50 жыл эл үчүн кызмат кылаарын дагы билдирген. Баарынан дагы жер астынан алтын казуу долбоору бош тоотектердин ченемсиз казылышына бөгөт коет. Ачык карьердик ыкма менен казып алууда 1 тонна баалуу урудан алыш үчүн 60 тоннага чейин бош тоотекти казууга туура келет. Бул дүйнөлүк ченем менен алганда абдан көп. Албетте, Кумтөрдө жер асты менен бирге мурда казылып келген карьерлерден ачык ыкма менен дагы алтын өндүрүлө берет. Бирок акырындык менен жер астынан алтын казуу долбооруна артыкчылык берилет. Буюрса, Кумтөрдүн келечеги алдыда дагы 40-50 жыл өлкө кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштей берет. Бир күнү Кумтөрдө алтын түгөнөт. Бул айныгыс факт. Бирок андан кийин эмне калат? Ал болсо азыркы чечимдерге байланыштуу. Дал ушул себептен учурда Кумтөр жаңы багытта иш алып барууда. Экология маселеси биринчи орунда, мөңгүлөрдү сактап калуу, калдыктарды кайра иштетүү жана аймакты таза сактоо негизги багыт. Андан кийин гана экономика алтындын көлөмү турарын өз көзүбүз менен көрүп, жетекчилердин өз оозунан угуп чыктык. Алтынды жер астынан казып алуу жана калдыктарды кайра иштетүү бул Кумтөрдүн катардагы эле долбоорлор эмес. Бул аталган ишкананын жаңы стратегиясы. Башкача айтканда, жаратылышты сактап, ага зыян келтирбестен иш кылуу, өнүгүп өсүү мүмкүн экенин көрсөткөн модель. Автандил Бактыбеков, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.